мына достормо жалгаттын жолу. Өткөн суткада Аксы районундагы Балапан Сай сел сайында сел жүрүп, автоунаанын ичиндеги 8 адамды суу агызып кеткен. Алар жергиликтүү жүргүнчүлөр тарабынан куткарылып, жабырлануучулар Таш көмүр шаардык ооруканасына жеткирилген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги мындан сырткары жеринде 2 унааны агызып кетүү кооптулугунан сактап калышкан. Жаш балдар болгон 8 жалпы автоунаанын ичинде 8 адам болгон. Аны ошол жергиликтүү жүргүнчүлөр тарабынан куткарылып калып, Таш көмүр шаарындагы ооруканага жеткирилген. Алардын ден соолугу боюнча дарыгерлер көзөмөл жүргүзүп, абалдары жакшы болгондугунан ошо үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Андан сырткы ошо калган 2 автоунаага куткаруу, аларды жардам берүү максатында биздин Таш көмүр шаарындагы номер 2 өзүнчө издөө куткаруу отрядынан жалпы 25 куткаруучу чыгып, жардам көрсөтүп, туруктуу жайгашкан жерлерине кайта келишкен. Жалал Абад облусунда 11 майдан 12 майга караган түнү нөшөрлөп жааган жаандан улам Базаркоргон, Сузак, Аксы, Таш көмүр жана Майлуу суу шаарында сел жүрдү. Жалпысынан Базаркоргон районунун Акман айылындагы 26 турак-жайды суу каптап, анын ичинен 11-нин королоруна сел суулары кирип, бир сарай авариялык абалга келген. Акман аймагында Жараке айылында 125 үй кароодон өткөрүлүп, анын ичинен 11 үй тазалоо иштерине муктаж болгон. Калган үйлөр толугу менен үйлөрдүн тамаркасына суу капталган. Ошондой эле райондук деңгээлде жараны коргонуу кызматтарынын отурумун өткөрүп, жалпысынан 15 куткаруучу, 15 жараны коргонуу кызматынын мүчөлөрү катары Акман айыл өкмөтүнүн Жараке айылында тазалоо жана алдын алуу иштерин өткөрүлүп, келтирген материалдык чыгымдар боюнча бул жараны коргонуу кызматтарынын негизинде азыр ошол такталып жатат. Катуу жааган жаандын кесепетинен Сузак районунда сел жүрүп, айрым үйлөрдүн королоруна, тамаркаларына ылай суулар толуп калган. Бул боюнча Орто Азия айылынын тургундары биздин редакцияга бүгүн түшкү убакытта кайрылып, тазалоо иштерине өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен бийлик өкүлдөрүнөн жардам болбой жатканын айтып даттанышты. Азыр бир тракторду айтып атат деди, азыр келди, азыр сууалда саат канча болду? Бир болуп атат. Азыр келди бир трактор, бул дагы бул жерди тазалай албайт. Bir traktör şoförü menен geldi. Yok, ençesten hiç kim gelgen emес. Bir deputatı, bir hökümeti, ayıl baş hökümeti. Bir jardamçısı, birösü gelip bu yerden moş yaş balan su yutup aldı, mınday olup ketti. Hiç kim buraya gelip sonra algan adam yok. 6-7 narış doğallar var. Biz günü 1,5-2'lerde evakuasyonu açıp bala çakalar. Kayra özleri geliştirdi. Etke birinin adı hiç kim yemi tazalao arıktı. Traktör geldi, bирок бул аны тазалай албайт. Мен да кимге кайрылышын билбей ошол немеге кайрылдым. Жаан чачындуу аба ырайына байланыштуу Жалал Абад шаарындагы тийиштүү мекемелер кезек менен нөмөткө туруп сел коркунучун көзөмөлгө алып жатышат. Тиешелүү кызматтар кечээ түнү менен сел арыктарына толуп калган агындыларды тазалап, каланы суу каптоо коркунучуна жол беришкен эмес. Бирок суунун нормадан көп келген үчүн Барпы Сейил көчөсүнө гана суу ачкан. Сел арыгыбыз бар. Ал сел арык, чөк арык жана хан арык деп. Ошол чөк арыгыбызга курорттон түшкөн суулардын көптүгүнө байланыштуу ашуу иштери, анан кийин билесиздер, мусорлор чогулуп агып келип калат. Ошону алдын ала неме кылып биз тазалоо иштерин жүргүздүк. Ошо менен шаарыбызга эч кандай коркунуч келген жок. Бирок бир аз жолдорубузга баягы лотокторубуз же болбосо сел арыктарыбыз тазаланган бүгүнкү күндө. Бирок ошол нормадан дагы көбүрөөк жааганына байланыштуу кичине ашып кетти. Бүгүнкү күндө азыр тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Эске салсак, буга чейин 4 майда жаап өткөн жаандын кесепетинен пайда болгон сел Сузак районундагы 907 турак-жайды каптап, миңдеген тургундар түн ичинде коопсуз жайга көчүрүлгөн. Анын жыйынтыгында 23 турак-жай жараксыз деп табылган. Учурда атайын түзүлгөн штаб тазалоо жумушун 95% аткарганын билдирет. Ал эми сел жүргөн аймак өзгөчө кырдаал режиминде күн кечирүүдө. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.